Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Акылбек Жапаров: коррупция оору экен, анын вакцинасын ойлоп таап жатабыз. Коррупциянын вакцинасын ойлоп таап жатабыз. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров парламентте билдирди. Ал райондук бюджетти калыбына келтирип, акимдердин укугун кеңейтүү менен жерлерде жаралган маселени тез арада чечүү, баардык айылдарды тегиз өнүктүрүү максатын көздөп жатканын белгиледи. Убагында ушул залда Чыңгыз Төрөкулович: аким дегендер Далай Лама болуп алыптыр, эч кимди укпайт деп айткан эле. Биз андайга жол бербейбиз, ага рычагтарды карап жатабыз. Коррупция деген оору экен, бирок анын вакцинасын дагы ойлоп таап жатабыз, деди Жапаров. Учурда жергиликтүү мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзам долбоору парламентте экинчи окууда каралып жатат. Булак УА ЧКТИЖ. Мэр, аким, айыл өкмөт башчы өзүнүн туулган жеринде иштей албайт. Демилгечилер туугандык жердешчилик позиция менен байланбаган адистер кызматка келет деп эсептейт. Жергиликтүү бийликтин укуктары тууралуу мыйзам долбооруна мэр, аким, айыл өкмөт башчысы өзүнүн туулган жеринде иштей албайт деген норма киргизилди. Бул тууралуу Айыл, суу, чарба жана региондорду өнүктүрүү министринин орун басары Руслан Шерипов билдирди. Бул чектөө эмес, тескерисинче башка аймактардан объективдүү көз карашы менен келет. Туугандык жердешчилик позициялары же кандайдыр бир милдеттери менен байланбаган объективдүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга өбөлгө түзгөн демилгелүү кесипкөй адистер келет деген ойдобуз, деди Шерипов. Ошондой эле ал мэр, район жана айыл өкмөт башчысы кадрлардын резерви аркылуу дайындалаарын кошумчалады. Булак, Спутник ЧКТИЖ. Ош шаарында Ак мөөр мейманканасы үчүн айыгышкыс күрөш жүрүп жатат. Ош шаарында 500гө чукул тургун мурдагы Ак мөөр мейманканасы үчүн сот аткаруучулар менен күрөш жүргүзүүдө. Анда жашоочулар сот аткаруучуларынын чарчы метрлерин сактап калууну көздөп жатышат. Сот аткаруучулар жатаканага бастырып кирип келишти. Бул жерде 500гө чукул адам жашайт. Алардын 100 мектеп, 10 студент жашындагылар. Андан сырткары жалгыз бой энелер, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер бар. Алардын башка барып жашай турган жери жок, дейт юрист. Белгилей кетсек, Ак мөөр жатаканасы үчүн күрөш биринчи жолу болгон жок. Анда сот аткаруучулар Ош шаардык сотунун жатакана тургундарын чыгаруу боюнча кабыл алган чечимин аткарышууда. Булак, Бишкек 24 ЧКТИЖ. Евгения Строкова: эми жакында президент домкомдорду дагы дайындап баштайт. Бишкек Ош облустук деңгээлдеги шаарлардын мэрлерин, ошондой эле акимдерди президент дайындасын деп сунушталууда. Бул тууралуу 6 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында белгилүү болду. Жыйында жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорлору экинчи окууда каралган. Президенттин дайындоодон башка маанилүү иштери бар. Ал акимдерди дагы дайындап, иш убактысын текке кетирбейби? Биздин домком менен көйгөй бар. Анын жашы улгайып калган жана иштегиси келбейт. Алмаштырылгыла деп жатат. Мен аны чыдап турууну суранып жатам. Себеби жакында президент домкомдорду дагы дайындап баштайт, деди депутат Евгения Строкова. Айыл, Токой жана суу чарба министринин орун басары Нурлан Шерипов мындай сунуш системаны өлтүрбөй турганын, тескерисинче эффективдүүлүгүн жогорулатаарын айтты. Президент акимдерди резервдеги кадрлардын ичинен дайындайт. Акимдер райондук деңгээлдеги мэрлерди жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларын дайындайт. Алар дагы резервдеги кадрлардын ичинен тандалат. Муну менен өз ишинин профессионалдары келет, деди Шерипов. Булак, Назар Ньюс ЧКТИЖ. Камчыбек Ташиев Ала Бука районунда УКМКнын имаратынын ачылышына катышты. 2021 жылдын 6 октябрында УКМКнын Ала Бука райондук бөлүмү үчүн курулган жаңы заманбап имараттын ачылыш аземи болуп өттү. Ага атайын кызматтын төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, комитеттин жергиликтүү өздүк курамы жана ардагерлери, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышышты. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Ачылыш аземинде Камчыбек Ташиев атайын кызмат мындан ары да уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы иш-аракеттерди активдүү улантаарын белгиледи.
Ала Бука району мамлекеттик чек арага жакын аймак экенин эске алган төрага кызматкерлерден контрабандага толугу менен бөгөт коюу талап кылынаарын баса белгиледи. Коопсуздук комитетинин аймактардагы бөлүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын чыңдоо, кызматкерлерге жетиштүү шарттарды түзүп берүү аракеттери мындан ары да улантылаарын кошумчалады. УКМКнын Ала Бука райондук бөлүмү буга чейин 1936-жылы курулган, иштөө үчүн шарттары жок жайда кызмат өтөп келген. Булак медиа центр чекиткейи. Дүйнө биринчилиги Мээрим Жуманазарова алтын үчүн күрөшөт. Кыргызстандык балбан кыз Мээрим Жуманазарова Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө биринчилигинин финалына чыкты. Жарым финалдык беттеште ал орусиялык Ханум Велиеваны жеңип алды. Финалдык беттеш 7-октябрда өтөт. Жуманазарова алтын үчүн япониялык балбан менен күрөшөт. Мээрим Жуманазарова килем үстүнө 6-октябрда чыгып, таймашты 8-оюндун биринчи финалында баштаган. Биринчи беттешинде кореялык Минжи Ханы, андан кийин чейрек финалында канадалык Оливия Грейс Ди Бакону жеңип, жарым финалга чыккан. Булак Марал ФМ чекиткейи. Депутат Марипов эмнеге кортеж менен жүрөт? Ал президенттин жардамчысы эле да. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун кортеждин коштоосунда жүргөнүн сынга алды. Президенттик администрациянын башчысы Сүйөнбек Касманбетов коштоочусу жок эле жүрөт. Эмнеге министрлер кабинетинин төрагасы мурдагы премьер-министр сыяктуу эле кортеждин коштоосунда жүрөт? Ал азыр президенттин жөнөкөй эле жардамчысы да, деди Бекешев. Буга президенттин парламенттеги өкүлү Анарбек Калматов учурда иштеп жаткан мыйзамда ушундай норма каралганын билдирип, эгер министрлер кабинети жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынса, бул маселе каралышы мүмкүн экенин айтты. Булак Наждак чекиткейи. Өзүм үчүн тарых жаздым. Айсулуу Тыныбекованын мелдештен кийинки маеги. Кыз келиндер күрөшүү боюнча дүйнө чемпионатынан алтын медаль уткан Айсулуу Тыныбекова мелдеш аяктаары менен чет элдик журналисттердин суроолоруна жооп берген. Балбан кыздын маеги Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун YouTube каналына жарыяланды. Белгилей кетсек, 5-октябрда кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпионатынын финалында америкалык спортчу Кайла Мираклды 7-0 эсеби менен жеңип, экинчи ирет дүйнө чемпиону болду. Тыныбекова журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, машыктыруучусу аны мактаганын айтып, бул балбан үчүн өтө маанилүү экенин белгилеген. Эгер машыктыруучу менин жеңишиме канааттанса, анда бүтүндөй кыргыз эли ыраазы болду деп ойлойм. Буга чейин дүйнө чемпиону болсом, эми экинчи ирет дүйнө чемпиону аталдым, деген ал. Кыргызстандык балбан финал биринчи, экинчи кармашка караганда жеңилирээк болгонун айтып, бул мелдешке жакшы даярданбаганын белгилеген. Олимпиада оюндарынан кийин бир айга чукул машыккан эмесмин. Негизи эле дүйнө чемпионатына жакшы даярданган жокмун. Аны машыктыруучуларым да байкашты, бирок ага карабай колдоо көрсөтүштү. Даярдыгыма карабай мүнөзүм менен жеңишке жеттим деп ойлойм, деген Тыныбекова. Балбан кыз эми Парижде өтчү оюнга даярдык көрөөрүн айтып, өзү үчүн тарых жазганын кошумчалаган. Булак Спутник чекиткейи. Жылдызкан Жолдошова мыйзам жагынан алганда Райымбек Матраимов адал эле аракеттенген. $700 миллион ишкерлердики болчу. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басарына мамлекет басым жасаган. Мындай пикирди Вести чекиткейи сайтына жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова билдирди. Анын айтымында, коомчулук тарабынан ага таңууланган күнөөгө Матраимовдун тиешеси жок. Андан тышкары клуб жүргүзгөн журналисттик иликтөөнүн алкагында Матраимов адалдаган $700 миллион чындыгында ишкерлердин акчасы болгон деп эсептейт Жолдошова. Мыйзам жагынан алганда Райым Матраимов туура эле иш жасаган деп билдирет Жолдошова. Бул акча ишкерлер алган товар үчүн банк аркылуу которгон каражат болуп чыгып атат. Ошондуктан ал өлкөдөн $700 миллион чыгарып кеткен деген маалымат блеф. Ал болсо күнөөнү мамлекеттик машина ага катуу басым жасагандыктан мойнуна алган. Эске салсак, 2021 жылдын апрель айынын ортосунда УКМК Райымбек Матраимовго каршы ачылган кылмыш ишин токтотуп, ал жана анын үй бүлө мүчөлөрү чет жакта эч кандай кыймылсыз жана башка мүлккө ээ эмес деген бүтүмгө келген. Ошондуктан журналисттердин аталган материалында келтирилген кине далилденген эмес.
УКМКнын пресс борбору тараткан кайрылууда Кыргыз Республикасынын сыртында Матраимов жана анын үй бүлө мүчөлөрү кандайдыр бир кыймылсыз мүлк алган деген фактка тергөө эч кандай далил чогулта алган эмес деп айтылат. Булак Вести чекит КЖ Элдос Казыбеков. Техас штатындагы мектептердин биринде ок атышуу болду. 6 октябрда АКШнын Техас штатындагы мектептердин биринде атышуу болду. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. NBC телеканалынын жергиликтүү бөлүмү полицияга шилтеме берүү менен АКШнын Техас штатындагы мектепте болгон атышуудан көптөгөн адамдар жаракат алганын билдирди. Укук коргоо органдары Арлингтон шаарындагы билим берүү мекемесине окуя тууралуу кабарлаган. Мектеп жабылды, телеканал окуя болгон жерден түз алып көрсөтөт. Массалык маалымат каражаттары ошондой эле студенттер менен кызматкерлер класстарга жана кеңселерге бекинип, эч кимди аймакка киргизбей турушат. Булак Назар Ньюс чекит КЖ.